Ата жұрт сағайланған бабаларым утурлайт келечекти туштап чыгып, ата жұрт сен түөлүк жолулайсың канымдан балам болуп чуркап чыгып. Ат деген бүгүн бизде заман кайчы, өзөндөр көзгө тартат эне жашын, 1000 жылдан соңку менен окшоп башым. Ата жұрт неге мұңду тиктейт ташың, тамырын аркан кылып улаштырып, тартам деп орго салып койгон элди бир караан күңгүрөнүп басып жүрөт. Ата жұрт азабы күч ошол сенбе? Айыл ким, бийлик ээси туюш керек, улуктар эл мүдөөсүн угуш керек, элинин бактысы үчүн башын сайып, эстүү хан кулдай кызмат кылыш керек. Шарт түйүп азиз жанга ата журтту, мен болсо бакыт издеп келем жолдо, акындын ар бир хан таажысы, эгерде эл бактылуу болгон болсо. Ата журт асман толо жылдызыңдан, жылдызын тапсам деймин чөбөрөмдүн, ажалың алып кетсем акыретке. Ата журт ошол кайра төрөлгөнүм, ажалың алып кетсем акыретке. Ата журт ошол кайра төрөлгөнүм. Ар бир кыргыз баласы үчүн киндик каны тамган жери ыйык, эч нерсеге алмашкыс болору талашсыз. Элин сагынбас эр болбойт деп таамай айтылган сөз бар элибизде. Биздин каарманыбыз белгилүү акын, Кыргыз Республикасынын маданиятына эмгек сиңирген ишмер Атантай Акбаров да эли жерин көрүп, дос тамыр, тууган урук менен сырдашып келүү үчүн айылга сапар тартты. Биздин чыгармачыл топ акындын киндик каны тамган Чаткал районуна барып, талантты таптаган эл менен таанышып кайттык. Кайгып кеткен бүркүттөй көккө сиңип, картасынан дүйнөнүн көрүнбөгөн, касиеттүү тууган жер амансыңбы? Карегимдей асманы мөлмүлдөгөн, керемет жер, мен сени чаңганым жок, кечирерсиң намыс кууп чыкканымды, таң атканча үргөн ит кейпин кийип, таба элекмин алиге сырттанырды. Кай бир күнү апакем түшкө кирет, кайтканына чай ичпей өкүнөмүн, аркалаган отунун таштайт апам. Апа газ бар, колом тоң өчүрбөгүн, каралдыңдан кат албай сен датаке, кайтсаң кечир, поштадан муунуң бошоп, эшегиңдин кулагын тиктээ ойлуу, эңшерилген кап өңдүү уну бошоп. Тууган жерей, өзүңө учат жаным, турна болуп ас күндө кыяк чалган, чымчы өпкүм келет ов чокуларың, чыруулумдун чорбосу сыяктанган. Берекеси төгүлгөн меймандос айыл эли уулун жылуу маанайда дасторконун жайнатып тосуп алды. Бир мектепте окуган классташтары, айылдаш ага туугандары менен кенен отуруп ой бөлүшүп, Атантай акындын алтын балалыгы, окуучулук күндөрү, жаштыгы тууралуу маектештик. Биз Атантай менен ушул мектепте 76-77 жылдары 9-10 класста бирге окудук. Жаш балалык кезибиз талант деген ушул ар кандай адам талант өзү жаш кезинен башталат да, биринен бала кезде. Атантайдын таланты да бала кезинен бизге белгилүү болчу. Себеби биз ушул мектепте окуганда Атантай, Аваз, Кочон, аты Жапарбек, Кочон деп коебуз, мен комсомольский прожектор деген болот. Тикенек менен алчу, тикенек деген газета чыксын да. Ошол газетадан ырларын, анда начар окуган окуучуларды, тартип бузган окуучуларды ошого чыгарчу сүрөтүн тартып, карикатура баарысы сабакка кечигип келгендерди. Анан биз
сүрөт тарта берет. Авазы көп, кочон сүрөт тарта берет. Атантай ырын жаза берет. 3-4 саптан gençlik ошондо эле тикенеги бар ошо сайып сондурларды жазсын да. Ошондо башталганда мунун куржундары мисалы. Мына азыр Кыргызстандагы эл аралык сыйлыктардын негизи болуп дүйнөгө таанып бараткан биздин таланттуу классташыбыз. Атантайдын ошол убактагы көп кырдуу талант экендиги белгилүү болуп, сүрөт тартса эле, жазса эле, тамаша көй, андай курдуу сөздөр өрөп сүрөтсө эле мына ушундан эле биз Атантайдын көп кырдуу таланты бар экендигин билдик. Бирок кийинчерээк анын ырлары чыга баштады. Мына ошол ырлары чыга баштагандан кийин эле оңолдуу ырлар чыга баштады. Демек, ошол ырларды чыгаруу менен бирге оңолдуу ырларды жаратты. Азыркы күндө Атантайды бир гана Кыргызстан эмес, башка мамлекеттерде дагы таанымал болду. Жаштык фонтан оргуп көккө атылган, жаштык оон уксаң жарпың жазылган, жаштык сүйүү, жаштыгың туу жайылган, жарандарды өлбөстүккө чакырган, жаштык жетүү, максаттарга жетпечүү, жаштык билсең чексиздикке чектешүү, жаштык деген жара кесип жалганды, жармач ойду терең ойго тепсетүү, жаштык деген колу менен Кудайдын маңдайыңа жазган бакыт сыйлыгың, чын айлантсак эгер жалган дүйнөнү, жаш баланын жашы болот бир кылым. Атантай мектепте жош болгон. Сабакты өтө мындай отличник эмес. Полноценный ударникте окуганда. Анан ошол убакта эле мунун чымыны бар эле. Ыр жаза койчу. Скульптуралар жасачу жанагы жан-жаныбар, кою, эшек, ат дегендей. Күндө барсаң досканын немесине, баягы борт түшкүчү бар эле го. Тизип коет эле да, анан биз суктанчубуз. Ушунчалык жакшы жасайт деп. Кокусам бул Атантай акын болуп калбаганда сөз жок бир скульптор чыгышы мүмкүн эле да. Анан могул жерде биздин бир Умар деген тагабыз бар эле, турникте жакшы ойнойт эле да. Анан одон бул экөөбүз турникте үйрөндүк. Ошол айылдагы классташтар үчүн эң жакшы ойногондор экөөбүз элек да турниктечи. Бул азыр деле ошолун калтырган эмес болуш керек. Кол менен басат, башка иштерди кылат да. Классташтар жанагы жаңы мектепти бүтүү, анан айымдар армиядан келип, айымдар студентпиз, анан каникулдардан келгенден кийин ашар менен үйүбүзгө жардам берип, үй куруп аткандарга жардам берип. Анан бир ашар ушу Атантайдын үйүнүн фундаменти түшкен калып, мен дагы студенттер каникулда барып иштеп калдым. Анан бул балдар бардыгыбыз фундаментти куюп иштеп атабыз, бул жакта редакцияда иштечү элек ошол. Редакцияда иштейт анан Атантай биз менен деле иш жок, беймарал биз фундаментти куюп эле иштеп атабыз. Акыры оорам чоңчолдон өткөтүп атат, биз менен иш жок. Анан биз кыйкырып анан кайрып алдык. Көрсөң бул ошондо эле шылгыранып кетип атты да, шылгыранып урокуп кете берчү экен да бул ичинде. Бир нерселер токуп эле ошо өзү менен өзү сүйлөшүп кете берет экен да, ошо биз өзү чакырган, биз менен иштеп кетип атат да. Анан ойлосок ошондо эле талантты мектепте эле башталган да. Анан Кудайга шүгүр азыр. Өзгөрүнөн акырдарыбыздын бири болуп калды. Ауzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Атантай Акбаровдун поэзиясы жалпыга жеткиликтүү, жөнөкөй жазылганы менен анын ар бир сабы өзүнчө талdoого арзый турган ырлар. Тематикасында эле чоң философияны камтыган Кудайдын ары, тирүү мекен, аргымак, жүрөгүм сынды таң албайм китептери акындын руханий интеллектуалдык даярдыгы жогору экендигин айгинелейт. Мыкаачылык жерди куйкалайт, адамдардын ашып көзүнөн, арбактар да кайдан тынчалат, октор тепчип турса сөөгүнөн, ууланышкан
çöptөр endirep, uğulup uңшуйт ава жалында, kıyamattан kaçıp bezildep, kıykırışat sular kanımda. Atom zaman çiğip senesten, atam zaman kelet jasagım, atan taydan gede kelet men, otan teyge ötüp jaşagım. Karşık saңар түшпөй муайга, карегиме арман толтуруп, ыймам өлбү жетем Кудайга, ырдан шаты жасап олтуруп. Ташбоордукту тактан кулатып, таппасак дейм жерден каратак, башым менен ойлоп убакыт, бутум менен басып баратат. Пайгамбарлар бардык акын болушкан деп акын өз ырсаптарында белгилегендей, Атантай Акбаров Идрис пайгамбардын изи калган жерде туулуп өсүп, пайгамбар ичкен суудан ичип чоңоюп, улуу касиет талантты боюна сиңирип алгандай. Чаткал, чаткал, чай чыныга баткан жер, чалкарлыгы чексиз бирок бу жайдын, коён сымал суу жүгүргөн коктуда, колдорунун изи калган Кудайдын. Пайгамбарым Ыдырыста чаткалды паана кылып, аккан оюн сунарда, аскар тоонун өңүрүнөн өпкөн да, андан ары аттап кеткен Кудайга. Шылдың кылып турат мында пастыкты, зыңгыраган бийик тоолор, давандар, Олимптоодо жашагандай Кудайлар, жашайт мында ыйык бийик адамдар. Гүлдөрүндөй кайсы гүл жыт себелеп, булбулундай кайсы булбул безенет, чаткал деген чамгарагы дүйнөнүн, чаткал деген бейиште жок керемет. Кыргыз жери жер шарынын жүрөгү, эгер аны сактабасак жер өлөт, чаткал болсо ал жүрөктүн толтосу, мындай жерде кыргыз жылдыз өңөрөт. Ийгиликтүү эркектин артында күчтүү аял заты турат деп бекеринен айтылбаган чыгар. Акынга шык берип, муза тартуулап, өзүнүн жаратмандыгынан өмүрлөшүнүн чыгармачылыгын бийик коюп, жетишкендиктерине көбүрөөк кубанган өмүрлүк жубайы Өктөм Калыева эмеспи? Бири-бирине күйүмдүү жар, балдарына камкор ата-эне болуу менен бирге, эки бирдей талант өнөр сересинде ири шаркак ийгиликтерди багындырып келе жатат. Ayar kişi yaxşı yol başlasan iyi erkeklik işi жүрүшөт. Bunun артында үчтүн тылы бар. Ал өктөм, өктөмдөрүн коштаган болуп алдар жакшы чыгарып, атаңгарлардын оорун аткарып өзүнүн оору бар. Кош балан кереги биз сүйүнүп атабыз көргөнгө. Өктөм мен айттым, күчтүү адамдардын күчтүү адам болбосо чыгарбайт, ал күчтүү тыл бар дейт өктөм. Жақсы инсандар болып, сыйлықтанамыз, елі жұрты сыйлықтанамыз, классташтар сыйлықтанамыз. Ажалдан нечен куткарып, бешикта болгон сынакы, аргымак бизде кыргызда кич атам экен сыяктуу. Көк чапчып жаны октолуп, комуздай үнү шаңгырап, өң түгүлмени түштө да азгырат ошол аргымак. Келет да окуранып ал, ийниме жалы төгүлө, колумду жыттайт жаныбар, кадалып көзү көзүмө.
Tizgindi qaksam, şartlanan, titrey düşüp, argımak, turnaday tizip mezgildi, tuyaktan ala saldırat. Erden julup getçüdöy, etekten şamal tartkılayt, kögüçkön bolup gülüktün, kökülü gökkö talpınat. Uturlay çurkap, uzun jol, şiltenet puttar kılıçtay, tüylüp gülük muştumday, tüzölöt kayra sızgıçtay, tizginge kolum karışat, tirüğümde kan bas, bul göksö, men ölsöm menim balamda, dürtü kalıp jürekte, azgıra biret argımak. Men urgun bolat. Bir jaga Atantay apama awadan jakın bolat. Apama. Anан ötüm menen üylengende Жакшынакай болуп кетиреши. Тууган катары катышып турабыз. Азыр айтып кеттим, бунун атасы Акбардын атасы Айтике. Ушул менин атам Акмолдонун атасы Жоош менен Айтике экөө бир тууган. Аталаштын балдарыбыз бир замна бүгүн ушу Атантайке менен сүйлөшүп, кеңешип дегенде өткөн кеткенде айтышып, бираз чер жазуу болду. Биз Атантайке менен дагы ден соолук болду, ишине ийгиликтер болду. Анан эми бала чакалуу, бачар болуп, мээри чөйрө болуп, көрүп отурат. Шулардын жүрүмдөрү Кудай биризде Атантайке менен үмүт чоң. Мындан нагары чыгармачылык ийгилик болсун. Дайыма ошо ден соолукта болуп жеңем экөө баягы эл шаркак болуп бири-бирине. Жана укканыма караганда журналисттер союзунда мүчө экен экөө. Бул экөөнүн иштеп баягы чыгармачылыгына ийгилик. Мындан да жакшы баягы чыгармачылык өнүгө берсин. Дайыма ден соолукта болсун. Деген биздин арабызда ошо Атантай Акбаров деген мага менен жүрө беришин каалайм. Айтканда төрт таланттуу жігітке жаңылышпайм. Мына азыр өзүбүздүн өрөөнүндө Атантайкенин ырлары ырдалып жүрөт. Айтчүрек Иманалиева айткандай, чаткалдын балакандай чаткалдан чыккан акындын ырларын ырдап жүргөн Атантайке менен эмес, мен да сыймыктанам. Баягы иниси катары. Кудай биризде Атантайке менен үмүт чоң. Бар болдун Атантайке. Жакшынакай болуп эчишип иштешип жүрдү. Жакшынакай болуп. Азыр атасы чабан болуп жүрген, апасы жеңем жакшы эле деп өзүнүн тыгын жакшы болчу. Балдар Атантайке наркы берген, шоқтықча башқасын орамамызын білген. Созылған ойдан чоң ойда ұшады. Ечкен білген жоқ, балым жақшы де. Анан ошо секин ошо иштеп жүрүп секин аялап келип кеткен анан Бишкекке кетишти. Ömür uzun olsun, den soğuk olsun. Bala çakasının yüzünü görsün, koşkonu bilen koşa karısın. Emin Kudayım ömür versin. Baldan yüzünü gör. Koşkonu bilen koşa karı. Baktırıp duruyor versin. Eki gözden kuyulgan jaş birigip, erningdi örttөp ketip jatkanday, eki dayra uşul жерден koşulup kengüröndü, jar ötöt şamşarday. Men olturgan taştın uyup dalısı, üstümde asman çalkıp durat çatkalday. Kayın menen şamal biyleyt, şıldırt şırt, karagattar karayt gözün kılgırtıp, kayık bolup kaykıp baldar özöndö, kat kırıktan kaçıp barat cımcırttık.
Атокойлор сайрайт куштун тилинде, чырлыйт чыйт чыйт, чырлыйт чыйп чыйп, чырлыйт чыйт. Арчаңда да өлбөстүк бар айылым, бабалардын сакалындай чуалган, жай кысыгың сүйүүбүздөн бүткөндүр, зоокаларың эркибизден куралган. Миң кылымда келишсе да ойготуп, ташың таанып, сууң дайрыйм суулардан. Жаздарыңда 100 000 кыздын назы бар, жакшы ойлордой жайнайтсаң гүл колотто, бүт дүйнөлүк сулуулардын жамалы жетпей турган, жерсиң болбос жомокто. Ömrümdü бүтүн берип, өлбөсүр табам сенин кудуретиң колдосо. Көрсөм деп көркүң самадым, көрө албай көңүл канадым. Булбулдун тили катарда буйруду мага караның. Gül kayır, gül kayır, gül kayır, gül kayır. Görsem dep көркүң самадым. Мен бар бірінші кітебін шығарғанда, оларда кішкене атмақ деген кітебінен жүрегі жазып, өзінің атын тоқтап болсындай басылады. Мен olsun дегеніміздің аты кішкене берген кітеп. Дайымыз шығармашылығына еңгіліктер жаратқаннан сонша деңгейге жеткен дайым үшін жақсылықтан көріп. Мына қарашы, біздің басымыз келіп қалған өнімі біздің басымыздың çoğultup, mektepke gayra bileske kelip oturamiz. Bu da bir жақсы mesele. Сатандай келген докторечене бактын үйгүлү көп турдуу таланттар деп эсептейбиз. Сыймыктанабыз ар дайым. Атындай келген докторечеге үйгүлү барды дайыма ырларды жазып, мындан дагы ийгиликтерге жетип, мээге чегенин шагында жүрүшүнө тилектешпиз. Аябай сыймыктанабыз акбар менен бизе да эмес кыргыздарга сыймыктанып жүрөт. Калиевадагы, Өктөм Калиевадагы соңурларды жаратылды. Жакын эле соңурлары оңдурга айланды. Биз бул аябай сыймыктандык. Бар болсун, өзүлүк болсун, дайым ушул жакшылыкка жүрөбүз дейбиз. Мектеп бүтсө да, канча жыл убакыт өтсө да, эч убакта өзүнүн мектебин, жана туулуп өскөн жерин эч убакта унутпастан келип, жолугушуп, классташтардын окуучулук мезгилиндеги күндөрдө болгон жакшы күндөрдүн окуяларын ортого салып айтып атат. Бул деген биз үчүн чоң сыймык. Досубуз Атантай Акбаровдун көп ырларын билебиз. Биринчи чыккан китебин берген көрүндүк. Ал китепте ушу досубузду эстегенде окуп турабыз. Азыркы мезгилде өзүбүздүн китеп текчебизде турат. Бир канча ырларды, оңдорду жаратат. Биз дайыма досубуз менен сыймыктанабыз. Негизи ошо биз бардыгыбыздын эметкенибиз, жетишкен ийгилик кемелерибиздин бүт бардыгы негизи ошо мектептен башталат. Атантайдын дагы эмет азыркы дагы жеткенине мектептин мугалимдеринин эмеси чоң да, бирок ролу чоң. Кызлардын чыгармачылыктын чоң кызына жете бергиле, будан дагы өзүлөрү каалаган немеге жеткиле. Turpatı güldün turağın, alatu asmanı deyip götürüp, alatu şankayıp bekim
Akın gözdün ağınday, suların durgup kanımday, kuşların ey, erkin canımday, kuşların erkin oy canımday. Alatu, bürkütün sonun şanşıgan, alatu, bulun okmuş tanşıgan, alatu, akkular süzüp kaytıgan, alatu, köllerin görkön çaltıgan. Çırpın gımbat tamırday, akın gözdün ağınday, suların durgup kanımday, kuşların ey, erkin canımday, kuşların erkin oy canımday. Alatu, elingde saktap tursun deyip, alatu, teñirim kurgan korgunsun, alatu, tacına yıldız tağıngan, alatu, kağanı sensin tolurdun. Çırpın gımbat tamırday, akın gözdün ağınday, suların durgup kanımday, kuşların ey, erkin canımday, kuşların erkin oy canımday. Çırpın gımbat tamırday, akın gözdün